Саламатсыңарбы кадырман көрөрмандар, биз Азаттыктын Азаттык клубу деп аталган интерактивдүү дискуссиябызды баштайбыз. Биз бул дискуссияга коомдук ишмерлерди, саясатчыларды, негизи коомчулукта кызыгуу жараткан инсандарды чакырып, алар менен бейрасмий форматта кызуу талкууларды жүргүзөбүз. Бул талкууга силер дагы кошулуп, ушул видеонун астына комментарий жазып суроо берсеңер болот. Биз кызыктуу суроолорду түз эфирде биздин коногубузга беребиз. Бүгүнкү биздин конок Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Добро пожаловать на Азаттык. В эфире передача «Клуб Азаттык». Наша программа рассчитана на диалог в прямом эфире. Вопросы приходят из социальных сетей, вопросы задают студенты, которые сидят у нас в студии, а также мы с моим соведущим Касымом. Сегодня у нас в гостях Атыр Абдрахматова, заместитель председателя ЦИК Кыргызстана. Добро пожаловать. Спасибо, добрый день. Остается вот неясный вопрос такого личного характера. Есть ли у вас семья? У меня двое детей, оба учатся в 61-й школе. Сын в 6 классе, дочка в 1 класс в этом году пошла. Вот. Но вот все-таки ваш образ, он связан, знаете, такая ассоциация, наверное, ассоциация борьбы, да, некой. То есть вас, наверное, можно назвать такой женщиной сильной. Вот как все-таки, будучи, участвуя в таких каких-то глобальных процессах в рамках страны, при этом сохранять вот какую-то гармонию в семье, там, уделять время детям, особенно если они вот школьники только? В жизни вот у меня есть одно кредо, ну, скажем так, правило, да, когда даже в общении с друзьями, либо там в каких-то личных отношениях и как бы в карьерном вопросе я всегда понимаю одно. Человек, когда отвечает мне «не могу», значит, он не хочет. То есть бывает так, да, если ты хочешь, ты сделаешь. А если человек не хочет, то он найдет 1000 других разных отмазок, обстоятельства, люди, время неподходящее там и так далее, и ничего не будет делать. Поэтому если ты хочешь, ты сможешь, я это понимаю четко. И мне самой, к примеру, во-первых, хочется быть мамой, да, хотелось всегда. Мне это нравится, я получаю удовольствие, потому что дети для меня, они как бы такая, знаете, жизненная планка, которую я прошла, и это дает мне еще более самодостаточности, что я реализовалась как мама, как женщина, именно вот в своем материнстве, и возиться с детьми, заниматься с ними. Для меня это удовольствие, потому что меня саму так воспитал отец на равных, что я дома не была как бы ребенком, а была как бы равноправным членом семьи, который участвовал в каких-то принятии решений и так далее, так и мои дети. Поэтому мне комфортно. Анан сиз БШКнын мүчөсү катары өзүңүз таза шайлоо өтөт дегенге мындай бир жүрөгүңүз менен ишенесизби же ишенбейсизби? Ушул абдан маанилүү да. Анткени эми эл балким ишенет, ишенбейт, алар башкача. Сиз кухняда жүрөсүз дегенде, сиз кухняда жүрөсүз, эми ошону аралашып баягы. Сиз ишенесизби өзүңүз? Тилекке каршы ушул 1,5 жыл болду. Келгенден бери эле чыгылдап келатам. Кайсы мамлекеттик мекеме болбосун ачык, айкын иштеш керек. Бүт маалымат кылып аткан иш аракеттин баардыгы ачык, элге маалым болуш керек. Биздики БШКда болуп аткан нерселер элге гана эмес, мага да бербеген маалыматты, жыйынтыктарды, ошол эле добуш берүүнүн протоколдорун бербей койгон учурлар болуп атпайбы? Азыркы учурда Борбордук шайлоо комиссиясы абдан жабык, абдан мындай эмне иш кылып атканы белгисиз, анан кийин бир пикирдүү, бир ойдогу, бир позициядагы орган болуп калды да. Биринчиден, экинчиден, өткөн эле 3 сентябрда баарыбыз көрдүк, Кара Суу шаарынын депутаттарынын шайлоосу боюнчачы. Одоно мыйзам бузуулар болду. Эми ачык айкын ачыш керек таанычы. 9300 бюллетень бир шаарга даярдалган, анын 4000 башка формада болуп калды. Болбойт эгерде анан ким күнөөлүү дегенде учкун күнөөлүү деп, учкундун өзүнүн тиги кызматкерлерине сөгүш чыгарыптыр, анан кийин тиги бул атышат азырчы, бирок учкун күнөөлүү эмес, Борбордук шайлоо комиссиясы биринчи ирет күнөөлүү да. Анткени 9300 бюллетенден 4000 жараксыз формада болсо, башка формада болсо, аны ошол жерден кестирип колдонгула деп айтыш, бул уже мыйзам бузуу болчу биринчиден. Экинчиден мен түшүнөт элем 90 000 же 900 000 бюллетень даярдагандан ошондон 4000 брак болуп чыгып калды деп учкун айтса, эми мындай түшүнүктүү нерсе да, чын эле техника бузулушу мүмкүн, адам чарчашы мүмкүн, карабай калды. Бирок 9300 бюллетенден жарымысына жакыны 4000 башка формада кетип калганы, бул эми мындай ачык эле алдоо болуп калды да. Анан кийин болгону ошол Кара Суу шаардык кеңешке депутаттардын шайлоосунда 6 эле участка түзүлгөн, 6-нын 4-өндө ошондой мыйзам бузуулар болгон. Мыйзам боюнча бул шайлоонун жыйынтыктарын биз жокко чыгарып, кайрадан шайлоону дайындашыбыз керек болчу. Айтсак, көпчүлүк менен добушка коюлуу кабылданып калды чечим.
кече биздин маалымат каражатка бир аудио, бир видео келип түштү да. Ошону азыр сизге көрсөтүп алып туруп анан талкууну улантсак. Oxirgi marta qachon yangi asfalt bo'ldi? Mamlakat tomonidan sen bo'lgan yeri. Bu kishi keltirib mana Chermushkani bitdikmi? Xudo xolasa, hali ko'prik Акыркы жолу мамлекет качан асфальт кылып берди эле. Бул киши келгенден кийин болду. Мына Черемушка бүттү, көпүрө боло турган жерге чейин келди. Муну ким кылды? Сооронбай Шарипович. Ал кишинин акыркы айда жасаган иштерин айтып коеюн дедим да. Ал киши динчил үй бүлөдөн. Үй бүлөсү менен, жубайы, бала чакасы менен ажыга барган. Бир тууган агасы араб мамлекеттеринде элчи болгон, Оштун мэри болгон. Кабага 8 жолу кирген экен. Бир тууган иниси Асылбек Шарипович спикер болуп турганда, 8 депутатты ибадат кылганы алып барганда, ошол жактын падышасы Кабаны ачып берген. Ал деле Кабага кирген. Ушундай намаз окуган киши туруп, башкасын колдосо кыянатчылыкка барабар болот. Бул хадисте да бар. Вахитжан деле бир аз кагазга ороп сүйлөдү, өзүңөр түшүнүп турасыңар. Ошондуктан бир добуштан тигил же бул деп эки ойлобой аракет кылсак жүзүбүз жарык болот. Президент болуп калса, беймарал алдына кирип депутаттарга кирип, жолдордун абалын, мектептердин проблемасын айтсак жүзүбүз жарык болот. Бул Араван районунун Юсупов айыл өкмөтүнүн башчысы экен. Өзү ачык эле ошол бир талапкердин КСДПнын талапкерине үгүт жүргүзүп атат. Буга негизи сиздер маалыматыңыздар барбы бул тууралуу жана кандай реакция болушу мүмкүн сиздер тараптан? Мен бул маалыматты ушул социалдык тармактардан кечээ жолдо келип көрдүм. Видеосун алдым. Сөзсүз түрдө биз чара көрүшүбүз керек. Мыйзам боюнча мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер өзүнүн жумушунун орду менен пайдаланып, жумуш убактысы менен пайдаланып, же ошо акча каражаттары финансы менен пайдаланып, кайсы бир талапкерге үгүт иштерине катышууга укугу жок. Андан сырткары бияктан экинчи мыйзам бузуу бул ушул диний маселени дагы кошуп кеткен. Бул дагы мыйзам бузулуу деп эсептесек болот. Биринчиден бул материал сөзсүз түрдө башкы прокуратурага кетет. Анткени биздин кызмат ордуна илеген адамдардын баарына башкы прокуратура чара көрүш керек. Экинчиден сөзсүз түрдө Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынан караганга аракет мен кылам. Анан көпчүлүк макул болсо бул кишинин жумуш ордун бошотуу боюнча суроо туруш керек. Анткени биздики тилекке каршы жакшы көрүнө калам деп, же болбосо бөрк ал десе баш алгандар ошентип элдин алдында шайлоону кандай десем, ишенбестикти жогоротуп ташат да. Мы напоминаем, что ждем от вас вопросы на наших страницах в Фейсбуке. Вот, например, у нас есть вопрос от пользователя Сагын Маматович. Всегда была фальсификация выборов. Как будет на этот раз? Как вы собираетесь бороться с этим? Ну, вот такой вот общий вопрос. Возможно, вкратце какие-то принципиальные моменты вы опишите. Ну, во-первых, фальсификация вбросов не будет, да, потому что есть автоматически считывающие урны. Дай бог, чтобы они не сломались в день голосования, мы не перешли на стационарные урны, потому что в технику забросить, как раньше, там стопками не смогут бюллетени никто. Это первое. Во-вторых, вот я сама тоже, вот как с Касымом разговаривали, объездила регионы и всем говорю, если на местах наблюдатели, представители кандидатов будут ответственно выполнять свои функции и контролировать работу наших участковых избирательных комиссий, никаких нарушений, фальсификации не может быть. Потому что, что бы ни подсчитала урна, результат голосования выносится на основе ручного подсчета. Поэтому необходимо дождаться ручной подсчет, вытащить все бюллетени с этой урны, подсчитать. И тогда каждый кандидат, каждый его представитель, наблюдатель будет уверен в каждом голосе на каждом участке, тогда фальсификаций никаких не может быть. Поэтому будут фальсификации или не будут, но фальсификации на выборах — это как бы ответственность на каждом из нас, кто будет участвовать в процессе. Ручной подсчет, он же не влияет на итоговый исход. Наоборот, ручной подсчет имеет юридическую силу. Автоматтык түрдө эсептөөчү урналардыкы эсептелинбейт, колго саналган эсептелинет. Албетте, автоматтык урнанын берген жыйынтыктары бул алдын ала жыйынтык деп коет. Эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес. Ошол үчүн колдук эсептөөнүн жыйынтыктары менен чыгарыш керек. Мен мурдараак берген суроого сиз жооп берип аткандай болуп атасыз. Сиз демек ачык шайлоо өтөт дегенге ишенет экенсиз, нанат экенсиз да өзүңүз. Ачык таза шайлоо өтөт дегенге. Таза шайлоо өтөт эгерде ошол жерден добуш санаганда мыйзам бузуулар болбосо.
добуштардын жана бюллетендерди санаганда биринчиден жана карасуна эмнеге айтып кеттим, бюллетендер колдонбош болчу, бузулган бюллетен болгондон кийинчи, анан кийин кайсы талапкер кайсы партияга добуштарын бергендигин көрүнүп калган. Бул ошол добуш берүүнүн купуя сырдуу болуш керек экендиги бузулган да. Үчүнчүдөн биздин ошол участкалык шайлоо комиссиялары бюллетендерди ошол жерден кескен. Мыйзамсыз нерсе. Ошол себептен ошондой мыйзам бузууларды болдурбашыбыз керек да. Азыр орус тилдүү колдонуучулар да суроо берип атыптыр. Да, вот у нас есть еще один вопрос от пользователя Нурсултан Алиев, вот к привязке к предыдущему вопросу. А зачем тогда столько потратили средств на эти автоматы? Во-первых, это как бы внедрять технологии в госуправление, это необходимо, да, мы сокращаем расходы в будущем. На данном этапе это норма, что ручным подсчетом выносятся результаты выборов, итоги голосования на участках. Это промежуточная норма, пока наше общество не привыкнет к технике, пока техника не будет работать достаточно эффективно, да, без сбоев, и для того, чтобы уровень доверия к избирательному процессу не снизился. Вот мы видели, из-за того, что на референдуме на бюллетенях были какие-то помарки, точки, автоматически считывающие урны выкидывали их в недействительные. И при ручном подсчете из недействительных в действительные, как бы, да, большая часть была передана, но в любом случае техника может сейчас на данном этапе давать сбои, поэтому ручной подсчет остался в законодательстве. Мына азыр дагы кыргыз тилдүү көрөрманыбыз сурап атат, свет өчүп калсам эмне болот дейт. Медет Чынарбек уулу деген. Свет өчүп калсам эмне болот? Как все это страхуется? Рахмат, мындай көп кездешет. Биздин мыйзам боюнча, шайлоо мыйзамдары боюнча, биздин ушул жергиликтүү айыл өкмөттөрү болобу, администрациялар болобу, биздин ар бир участкага альтернативдүү ошол токту алып келип жеткизип бериш керек. Ар бир участканын жанында генератор бар. Эгерде свет өчсө, бир 5-10 мүнөттөн кийин эле ошол генераторду күйгүзүп, участканын иши кайра уланып кете берет да. Бизде азыр аудиторияда дагы суроолор бар экен. Бере берсеңиз болот. Саламатсызбы? Учурдан пайдаланып ушул суроомду берейин дедим эле да. Жогорку окуу жайларда азыр баарыбыз билебиз, студенттерди шайлоого регистрация кылдыруу боюнча мугалимдер студенттерди шайлоого регистрация кылгыла, бул күнгө чейин участкага баргыла деген мындай шайлоого регистрация кылгыла деп атат да. Ушул мен түшүнбөй атам да. Биз өзүбүз укугубуз менен же өзүбүздүн каалообуз менен барып регистрация кылышыбыз керекпи же алар айтышы керекпи? Ушул жерде БШКнын борбордук шайлоо комиссия же биздин билим берүү министрлиги менен келишими барбы ушундай студенттерди шайлоого каттагыла деген? Атыр, сиз суроого жооп берилектен мурун биз бир аудиону айтып аттым эле, ошол аудиону угуп алып туруп, анан кийин ушул суроого ошол жооп берсек да. Ал аудиодо Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиянын студенттери жөнөткөн аудио экен. Девочки, мальчики, кто сюда отдал паспорт, больше никуда не водите паспорт. Прописка-то у вас сельская, вы же не поедете туда на один день. Поэтому все вместе в юракадемию будем туда голосовать. Давайте открыто говорить, да? Дело в том, что если вы сейчас, в принципе, вы сейчас понимаете, что вы отдали паспорта, вы уже автоматически голосуете за кого? Да. Если вы пойдете и будете голосовать за другого человека, вы же выйдете. Если вы потихонечку кутырик, башка фамилияны жасталсаңар бүттү. Всем известно прекрасно, что КГЮА за СДПК, за Джеймбекова. В прошлом году, когда мы с вами голосовали, помните, ходили, все голосовали, да? Выявили же тех, кто против, в смысле, за других групп партий проголосовали. То есть это все выявляется. Что будет после этого? Выявляется. Что будет, если выявится? Этих 4 человек, у этих 4 студентов выявили, они сейчас на рассмотрение, на отчисление. То есть отчисляют студентов. Почему? Потому что они... То есть из-за того, что они не поддержали. То есть, ну, эта компания, понимаете, здесь никто никого не заставляет, но в то же время, если вы пришли и сдали именно в тот избирательный участок, вы должны сделать так, как надо. Если вы не хотите этого, ради бога, в другом месте голосуйте и забирайте свои паспорта тогда, хорошо? Но чтобы, если вы все отдали сюда, все здесь, значит, вы будете голосовать за Джеймбекова. Эмнеге отчисление кетирет? Булар да мисалы үчүн барып туруп, если бөлөк бирөөгө шайласа, булар да отчисление кетирет. Да.
Почему? Если вплоть до Если вы осуществления учите ГПТ, юристтерди кантип аны окугун тепшилип атпайсыздар биздер? Кандай юрист чыгат анда юракадемияда? ошон үчүн айтып атпайбы? Если вы тогда не хотите голосовать, напрямую тогда идите в другое место голосовать. Түшүнүктүү болуп атабы? Если вы сюда все отдали паспорта, значит вы должны гарантированно за Джейнбекова. Почему Джейнбекова? Потому что одна из нормальных, достойных кандидатур, которая идет на пост президента. Понимаете? Мына студенттерге эми эгерде юридикалык академиянын студенттерин өзүнүн укуктарын жакшы билет деген студенттерди ушундайга түртүп атса, башка студенттер өздөрүнүн укугун билбеген студенттерди айтпай эле коюш керек го дейм. Как вы прокомментируете, да, аудиозапись? Бул кандай десем, бул чыккынчылык да. Бул элге каршы, өзүнүн балдарына каршы, өзүнө каршы иштегендик. Мугалим болуп туруп, юридикалык вузду болобу, кайсы вуздун мугалими болсун, мектептин мугалими болуп турабы, ушундай эки жүздүүлүк менен балдарга тарбия, балдарга сабак берген уялыш керек да. Бул сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартыла турган мугалим өзү түшүнүп алыш керек да, азыркы балким учурду пайдаланып жоопкерчиликке тартылбаса дагы тарых боюнча элдин алдында дагы чыккынчылык катары, элди саткан адам катары эсте калыш керек баарыбыздынчы. Көп мамлекеттерде ушундай учурлар болгондо административдик ресурс күчөп, үстүнөн басымдуулук кылып бийлик бир талапкерди алып чыгабыз дегенде, ушул жаштар, көп учурларда жаштар стена позора деп ошол бөрк ал десе баш алгандарды, ушундай мугалимдерди болобу, акимдер ал өкмөтү болобу, ким болбосун баардыгын илип коюшкан да. Бир жергечи, баарын элдин баарына жарыялашкан ушундай адамдар элге каршы иштеп, чыккынчылык кылып, эптеп ушул жумуш ордун сактап калыш үчүн биздин укуктарыбызды, мыйзамдарды бузуп атышат депчи. Жоопкерчиликке тартканга аракет кылабыз. Атыр Болотбековна, ну вот вы говорите вот про обращение, да, вообще первый вопрос, как вот, например, вот такие вот видео, аудио, насколько они могут повлиять на вообще как, насколько они могут дискредитировать самих кандидатов, это вот первый вопрос. А второй, вы говорите про обращение, но есть ли какая-то централизованная служба, куда вот можно какие-то такие о нарушениях сообщать? Электрондук бир база барбы, жөнөтө турганчы, мисалы үчүн бирөө бир жерден көрүп калып. Азыр ошону мен кылып атам да. Анткени биздин Борбордук шайлоо комиссиясынын сайты да бар, почтасы да бар. Бирок аяка келген каттардын баардыгы төрайым аркылуу өтөт дагы, төрайым анын баарын катып отуруп алып, бизге бербей коет көпчүлүк учурда. Ошол себептен кандайдыр бир мыйзам бузуулар болуп атса, бизге белгисиз болуп калышы мүмкүн да, ушундай массалык маалымат каражаттарынан чыкпасачы. Ошол себептен азыр биздин жарандык активисттер менен сүйлөшүп, анан бейөкмөттүк эмес уюмдар менен сүйлөшүп, ушундай WhatsApp канал болобу, же болбосо мындай баракча болобу, ошону түзгөнгө аракет кылып атабыз да. Ошону түзүп, анын баарын силер аркылуу да жарыя кылып, ошол жерге чындап эле бүт могу видео, аудионун баарын чогултуп, көпчүлүккө чыгарышыбыз керек да. Ну в течение какого времени может появиться такой сервис, скажем так? Бир жумада пайда болот буюрса. Ну вот уже. Жакын арада анткени шайлоого аз эле күн калды. Мындай мыйзам бузуулар күндө болуп атат. Борбордук шайлоо комиссиянын төрайымы Нуржан Шайлообекова менен сиздин пикирлериңиз айрым учурда эки ача чыгып пикир келишпестиктерди көрүп келебиз. Анын негизги себеби эмнеде? Жана негизи эле Боршайкомдо сиз мындай бир ак карга сыяктуу эле көрүнөсүз да. Негизи ошондой жерде мындай иштөө, балким система менен күрөшүү деп айтсак болобу? Кандай, ошол тууралуу бир кыскача айтып кетсеңиз. Эмнеден улам келет ошол көбүнчө пикир келишпестиктер? Эми пикир келишпестик мындай да мыйзамда жазылган, ар бирибиз биздин өзүбүз берген добушубузга жооп беребиз. Анан эч ким бизди куугунтукка же жоопкерчиликке тартып, ошол мындай добуш бердиң же ошол себептен бизди каралап же мындай баа бергенге укугу жок да. Тилекке каршы биздин төрайым келгенден бери эле сен мынакей көпчүлүккө кошулбай, биз айткан ойго кошулбай атасың. Мыйзамды колдонгондо баары бир компромисске келсек болот дейт да. Мен айтам, мыйзамды колдонгондо кандай компромисске келесиң? Же мыйзамды турап колдонуш керек, же мыйзамды жарым-жартылай колдонсоң, анда мыйзамды буздуң болуп калат. Бул жерден компромисс жок дегем да. Ошондон улам ошондой бир жолу мага ушундай чакырып сөз кылганга аракет кылган, эми улуу киши катары, анан кийин төрайым катары. Мен айткам, кечирип коюңуз, мыйзамды сактоо боюнча компромисс болбойт. Же мыйзамды сактайсың, мыйзамды жарым-жартылай сактап, биян билем, биян билбейм, анан мынтип койсо болот, же болбосо мыйзамды мен түшүнгөнүм боюнча ушундай пайдаланышыбыз керек деген, бул мыйзам бузуу. Вот при всем этом можно ли говорить о том, что все-таки ЦИК это такой независимый орган, который не испытывает давления извне? Ему удается соблюдать. Вот вы видели, какое решение мы принимали по Текебаеву Черкешевичу? Вся страна видела, да? Вся страна видела, как мы проверяли подписные листы в поддержку, да, подписи в поддержку кандидатов. Вся страна видела тот же Карасу, последний, да, инцидент. И говорит о том, что
нет давления, нет влияния, нет предпочтения, невозможно. Потому что, знаете, иногда бывает так, что ну, по тому же тесту, да, то, что Текебаев не смог сдать кыргыз-тест. Мы до последнего, вот я и еще 3 членов ЦИК, до последнего говорили, что это наша обязанность обеспечить его право. И что получилось? Большинство настояло на том, что мы не имеем, ЦИК якобы не имеет отношения, что он раз под содержанием, под стражей, то мы никаким образом не можем вмешиваться, кому-то давать указания. Значит, ЦИК, как конституционный, отдельный, независимый госорган, не может это сделать, а правительство одним звонком отправило сотрудников кыргыз-теста и провело тестирование на знание госязыка Текебаева. Это смешно, понимаете? Вот таким поступком на самом деле показали, что ЦИК абсолютно управляемый, абсолютно беспомощный, бесхребетный орган. Негизи коомчулукта шайлоонун жыйынтыгын бир эле кнопка менен чечип коет деген шек саноолор аябай күч да. Анан ушул сервер жөнүндө айтып берсеңиз, баягы серверде баардыгы эле айтат, бирок эч ким аны көргөн эмес деген сыяктуу суроодо. Ал жака кирип көрдүңүзбү? Негизи ким кире алат ал жака? Сиз дагы кире албай жүрөбүз деп бир арызданганыңыз эсимде эле. Негизи аяка эми ЦИКтин Боршайкомдун мүчөлөрү кире албаса, анда ким кире алат? Жана ал жакта ким көзөмөлдөйт? Ошол тууралуу баягы коомчулукка айтып берсеңиз. Жакшы болду да, сонун суроо. Бөлө алышыбыз керек. Сервер бул техника турган жер. Железо деп коет го, темир кезектер, ошол компьютерлер, жанагы ар кандай аспаптар турат да. Ага кирип чыгыштын, ичинде отуруштун кажети жок. Мен козгогон суроо бул жанагы биз көрүп атабыз, добуштардын жыйынтыктары, добуш берүүнүн жыйынтыктары биздин сайтка илинет. Сайтка илингенге чейин биздин ошо IT кызматкерлерине алар ошол ар бир участкадан келип түшөт. Ошол внутрь биздин ушул ички сайтыбыз бар да. Ички сайтка биздин ушул IT кызматкерлери гана доступ бар. IT кызматкерлер биздин алар төрайымга эле баш ийишет. Референдум менен жергиликтүү кеңештин шайлоосу болгондо өткөн жылы бизге жаап коюшту. Болбойт депчи. Андан кийин 2-3 жерден жанагы референдум боюнча добуш жыйынтыктары башкача болуп калганда, колдук эсептөөдө протоколдун замазка менен жабышы менен анан кийин үстүнөн жазып койгондорун көргөндө, биз көтөрүп чыкканда техника ошол ички программа, ички сайт туура эмес формула кирип каптыр, ошо менин бурмам чыгып каптыр деди да, тураймчы. Биз ошон үчүн айттым да, кечирип койгула, биз борбордук шайлоо комиссиясы коллегиалдык орган болгондон кийин, ар бирибиз 12 добуш бергенден кийин, жоопкерчиликке тартыла тургандан кийин, биз ошол келип түшкөн ар бир маалыматты көрүшүбүз керек. Кайсы убакта, кайсы участкадан кандай добуштардын жыйынтыктары келди. Биринчиден, ким кайсы биздин кызматкер кирип эмне кылды ал жыйынтыктар менен. Кайсы убакта алар баскандан кийин сырткы жана коомчулук баарыңар көргөн сайтка чыкты. Ошол жөнүндө сөз да. Серверге кирип чыгыштын же сервердин көзөмөлдөөнүн эч кандай кажети жок. Эң башкысы ошол биздин ички системага келип түшкөн маалыматты биз баардыгыбыз көрүшүбүз керек, бүт мүчөлөр. Каалаган убакта кирип, карап, жана журнал деп коет го, ким эмне иш кылганын көрүп турушубуз керек. Кайсы участкадан кайсы. Азыр андай мүмкүнчүлүк жок. Андай жок, азыр тилекке каршы бул деген жабык система деп төрайым кара эле басып отурат. Всем, кто приходит к нам в эфир, мы дарим такую именную футболку «Азаттык». Вот. Это вам. Носите с удовольствием. Это вам на память. Кадырман көрөрмандар, биз ушу менен Азаттык үналгысынын Азаттык клубу деп аталган интернет долбоорун аяктайбыз. Бизге биздин берүүбүз кийинки бейшемби күнү 4-тө же балким 4:30 ушул убактарда дагы чыгат. Ага чейин жакшы калыңыздар. Дорогие друзья, в эфире была передача «Клуб Азаттык». К нам приходят интересные люди, занимающие значимые позиции в обществе. Мы говорим в прямом эфире от вашего лица через вопросы из Фейсбука. До встречи на следующей неделе. Жакшы калыңыздар.